Ого. Assalamu alaikum, ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Кара Балтадан Болот байкенин чарбасынан ургачы козулар менен эркек козуларды сатыкка коюп берип атат, көрсөтүп беребиз. Чарбасын бир четтен көрүп коюңуздар, бери айдай эле. Чыгарышыбызды көрүп туруңуздар. Болот байке биз менен азыр мына 15 баш ургачы быйыл кышта туулган козулар чыкты, 6-7-8 айлык. Мен мындай артынан айдайын, Ушул козулар бул краска себилгени туяктары кыркылыптыр, Туяктан кырктыга. Бүгүн кырктыңыздар, Бүгүн кырктыга, жаңы эле сенин алдыңда кыркып. Но бир экөөңүз көрө кырк берген окшойсуз, мынусулар, Ошондой калган ал эчтеке болбойт. Болду, ошол чолоңдогону туяк кыркылганын. Мына красавицаларды көрдүңүздөрбү? Ушул ургачылар сатылат экен, 15 баш, дүң баасы 70 000 сомдон. Анан баса эгер тандап алам десеңиздер $500 $1000 чейин экен. Эми дүң алганыңыздар жакшыраак. Анткени бул жерде экөөсү Шарпейдин внучкалары турабы? Шарпейдин баласы эле? Баласы. Шарпейдин эң акыркы баласын ушу киши алып келип койгон. Анан калганы 13 башы байкелер Кораблевская линия. Мына. Ушул жерде Корабльдин линиясында кочкор болгон. Бул жер 100% дыйканчылык. Козулар бүт ушул кишинин короосунан туулган. 15 баш ургачы козу. Мисалы мына коңкосун көрдүңүздөр, бүркүт коңко мына кирип кетти. 6-7-8 айлык экен. Бул дыйкандын артыкчылыгы эмне? Төлдү эрте алып, козуларды эрте туудуруп, караңыздар, уже козулар почти токтуу болуп калган. Айтайын дегеним, чоңдору 1-2 айдан кийин качырсаңыздар болот. Жазга качырсаңыздар абдан сонун болот. Кийинки жылы бул убакта качырсаңыздар килтейген токтулар болот. Азыр мен булардын ата-энелерин көрсөтүп коем, айрыкча койлордучу. Эми мына козуларды караңыздар, красоткалар. Сиздерге жагып атабы ушул козулар? Жаккан болсо алыңыздар. Дареги Кара Балта, Петропавловка айыл Кара Балтанын күн чыгыш тарабы, Бишкек тарабы. Эми баса айтмакчы. Көрдүңүздөр, Дарегин сиздерге айттым мына. Чип басылган да буларга? Жок, буларга басылып элек. Буларга эми энелерине басылган. Бирок күздө басып алса болот, турабы? Күздө экинчи потокто турабы? Ошо экинчи потокто басылат деп атат, бизде Кара Балтада эч ким бастыра элек. Жок, могу козуларды эми басылат турабы? Эми басылат. Кышта энелерге басылган. Болду, эгер чиби менен документальный керек десеңиздер, мына Болот байкенинен бастырып алсаңыздар болот. Анткени энелери бул жакта да турабы? Энелери ушул, биз өзүбүздүн кородон көрсөтүп коеюн. Жана ошону айткым келди, баса депчи, мына. Атак токтулар сон, көрдүңүздөрбү? Ичинде аябай сонундар да бар, ошон үчүн жакшылары $1000 чейин деди. Сиздерге жаккан болсо көрүңүздөр, 70 000 сомдон дүңүнөн 15 баш ушундай токтулар сатылып атат Болот байкенин короосунда. Болду. Сиз эрте туудурганыңыз жакшы экен да, почти жаш козу жок. Ооба. Так, муногу эркек козгочкорлор, ошолордун жупташтары. Туягын азыр менгелерден астынан кырккан экен. Баягы көп алынганбы, көп алынган десе канабаган эмес, же биринчи жолу алынганга мындай баскандары бир кызыктай болуп атат да. Мен келгенде эле ушу токтото калды мына. Мына мисалы мунуларды көрдүңүздөрбү? Эми жакшы бул, 1-2 күндө өтө жакшы болуп кетет. Кана бери тосо бериңиз. Жаш козгочкорлор, Кораблевский линия. Баары ушул жерден туулган, 100% ушул жерден туулган козгочкорлор. Ошото уш кээ кичине ачылып калган окшойт бай, Ушу аяп калгандар, бутун. Ошондой болуп калды. Атак козулар жакшы, мына куйрук башын жакшылап караңыздар, жакканы болсо алыңыздар. 40 000 сомдон $1000 чейин де ушулардын бааларын койду. Мисалы үчүн коюңуздар көп болушу мүмкүн. 250 баш болсо, мисалы 3 башты алсаңыздар болот. 3 башты алсаңыздар, мына чыккан козу жакшы экен, мына. Ушу кулагы жакшы, башы жакшы экен. Мисалы үчүн айтып атам да, мына ушул козу. Мына. Ушундай байкелер. Бир кочкордон бар? Бир кочкордон. Болду. Та күн жак айдайыкчы бир. Кочкордун ушунусу жаманда көлөкөлөйт. Ургачыларды караң, шып-шып киши келе жатканда качып кыймылдайт. Бирок козуларыңыз бүт эле жарайт экен, күзгө? Жарайт, кудай. Эрте туулган козуларбы? Январь, февраль, мартта. Уже мартскилер деле уже секирип баштады уже. Сентябрга өтө сонун секирет мартта туулган козулар. Буларга дагы ошол энелери бул жерде.
Энелер бул жерде чип басылып элек турабы? Жок, басылып элек. Энелер биринчи поколение болуп чип басылган турабы? Энелерин баскан убакта булар жаш эле да. Кичинекей козу. Жок, козулар булар кийин басабыз деп коюшкан. Күздө депчи. Ооба, кышта туулган козуларга баскан эмес. Экинчи поток менен басылат депчи. Ошондой деп кетишти. Атак экичил документ банитировка керек болсо, ушу байкенин мына короодун артыкчылыгы ушул да. На всякий случай племенной статуска тапшырып, документи бар гана кочкор керек болчу болсо, мына көрүңүздөр, буйруса ушу кара балтада может күздө банитировщиктер келгенде басып берет. Потому что бул киши өзү билет өзүнүн кочкорун. Өзү 100% ээси. Койлору да, кочкорлору да ушул жерде турат. Мына дыйканчылык дейт мына. Ферманын артыкчылыгы ушул болот, Короодун артыкчылыгы, короодон алган артыкчылыгы бул тастыктуу нерсе болот да, мындай тастыкталган. Базар менен короо ошон үчүн баасы кымбат болот короо дайым. Ошон үчүн короодун баасы жогору. Тастыкталган нерсе. Если кийин дагы бир нерсе болуп кетсе, корооду билесиз, кишинин ким экенин билесиз, любой сурооду үйүнө келип, же болбосо байланышып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ушул кочкорлор күн ысык эми тура түшүнөбүз, булардан баштарын басып, туяктары жаңы кыркылыптыр. Ала бересиздер. Азыр буйруса булардын аягында энелерин көрсөтүп беребиз. Болот байкемдин могу клеткасы бар экен. Жайда туулган козулар. 3 баш эркек, 3 баш ургачы. Булар ушул Кораблевский линиядагы козулар. Мисалы мыногу эркек козу сон экен. Эң кенжеси ушул окшойт. Эң кенжеси ушул экен, качан туулган мына? Бир ай болду. 1 ай. Мына да эркек мощный экен мына. Немеси энеси неме болот? Арнольдтун кызы, неме Гулливердин неберesi. Гулливер плюс корабль. Тосуп коесузбу? Гулливердин неберesi. 3 баш ургачы. Мына ортодо экөө ургач экен, мына булар. Ошо 3 ургач аркада. Мына козулар мына айрыкча мыносуз өтө сонун болот. Мына азыр жүдөңкү көрүнгөнмө мына узун нерсе болот. Ары жактагысычы. Мына узун тосуп коең эми, Мына экөө ургач экен. Дагы кайсы ургачы? Мына бул ургач окшойт, Эркек экен. Тетик ургач экен мына. Мына да сон коз. Буларды көрсөтүп атканыбыздын максаты мына эркек экен. Бул жакшы коз экен. Жаш алам десеңиздер, броньдосоңуздар болот экен бул жердечи. Ошол эгер бронь болсо 3 эркек, 3 ургачы сүттөн бөлүнүп салып кете бересиздер, ага чейин келишип алсаңыздар болот. Мына. Машалла. Козулар, Жайда туулган козулар. Мына да ургач экен. Бул кенжесинин кулагы тик экен. Мына эркек. Куйругу тик экен деген. Эң жашы ошол экен буюрса. Гулливердин каны бар да. Мына да эркек экен. Жайкы туут. Жакшы кочкорду жөнөкөй баада коюп берип атат. Атактуу Шарпейди көпчүлүк уккан. Эми баягы арашан карапайым элге өтө баң болгонго чейин эми танылып башталганда Шарпей өлүп калды. Эми чын-чыныгы айтканда Шарпейде экстерьерный кочкор жок. Шарпей бою боюнча дагы өтө таң калтырган. Жүндүн тазалыгы, куйруктун формасы, вообще баш кулакта айтпаш керек. Шарпей кочкор деп көрүп туруп, эми мындай экстерьер менен салыштырып көрсөңүздөр, андай экстерьер бир туулат да. Шарпейдикиндей чоң кочкор эми өтө кыйын. Ушул Шарпейдин эң акыркы баласы экен. Шарпейдин эң акыркы баласы 2 жаштан өттү, 2 жаш. 2,5 жаш болуп. 2,5 жаш. Ошондо 23-түн козусу тура. 23. Шарпейдин эң акыркы козусу ушул Болот байкеде. Ушул эң акыркысын сиз алып келгенсиз тура. Мен алып келгем. Экөөсү келип, бирөөсү сатылып, бирөөсү өлүп, бирөөсү калган, Бул да ооруп калбай, бой өспөй калып кеткен кочкор болчу турабы? Экичиндеги чакан болчу действительно тура. Тартканмын, видеолордо да бар. Өзү негизи Шарпей да ошондой болгон экен. 2 жашында өспөй, 3 жашында уже 1 метрден 10 сантиметр сразу кошкон дейт. Сиздикиге келип жүргөндөр билет. Шарпейдин баласы бар. Былтыры дагы тетиги шагылдын алдына алып чыгып тартканда бою чакан болчу, чакан болчу. Быйыл өсүп кетиптир. Быйыл өстү. Узарыптыр. Эми жүнү, мына жүн, мынагу моюндагы жүндөрү, башындагы актыктар Шарпейге мындай как-то ауралар окшошуп кетет. Мына кочкор. Куйрук тарабы.
Эми ушуну баасын коюп атат. Кочкор козуларды аябай жакшы берди дейт. Чынын айтканда ушунун козулары эң биринчи таланып атты, тез кетип атты дейт. Ушул короодо. Эми ушуну сатат экен. 5000 долларга берем дейт. Болор баасы. Эгер Шарпейдин уругудан алам дегендер болсо, Шарпейдин уругудан ушул величина, чоңдукту келтиремин короомда дегендер болсо, көрүңүздөр. Шарпейдин дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү болгон. Просто азыр 80 кочкор 80 блондин франкелдер хит болуп аткандай, эми анчалык деңгээлге жетпей Шарпей өлүп калган болсо дагы, Шарпейдин бир артыкчылыгы узундук өтө катуу. Башка кочкордон аны байкабайсың. Узундукка жараша костяк бар. Баягы мойну узун, астыңкы буттары тик. Көп кочкорлор асты ылдый болуп, мойну кыска көрүнөт, астыңкы буттары кыска болуп. А бул болсо астыңкы буттары тик. Жүнү моундай агыш, светлый, жүн таза, чистотасы жакшы болгон Шарпейдики да. Шарпейди болгону бир жолу көргөмүн. Рамис Жумабаев кармап турган видеону мен тартканмын ошо Шарпейдичи. Мына. Эми кочкорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Былтыр өтө чакан болчу, чынын айтканда. Мен дагы бүгүн келип көрүп атам, өтө таң калдым. Бою өсүп кеттир, узарып кетиптир. Может дагы өсөт бул кочкор. Бул ооруган кичинеси. Эми ооруган бир аз. Бирок ошодон мындай өспөй калганы көрүнгөн, туурабы? Эми баягы козу тийиш эки убагында мындай кичинекей болчу да бул кочкор. Неме болот да, ошо ооруган убакта бир аз жебей неме болгон, бирок мал да эми. Оорубайт, аябай башка болот, бирок жакшы өзгөрүш болду. Козуларына көбүнчө эмне өзгөчөлүк болот? Ошону айтып коюң. Сизде туулду да мындай өңбү, чоңдукпу же? Козулардын өзгөчөлүгүндө свет өзүндөй таштайт. Светлый таштайт, жакшы. Анан разрез немелери, тиктиги, тегиздиги бүт ошондой өзү кандай болсо ошол немеде формада болот да. Көбүнчө эле 90% козусу ошондой болот да, негизи светлый жакшы. Кочкор узун экен. Бир бою метр бар го, Метрге чыгып калат. Бир бийик да болушу мүмкүн. Астыңкы буттар аябай бийик кочкор. Кыскасы Шарпейдин баласы, эң акыркы баласы. Мына Болот байкеде бир алып иштетип калыңыздар. Мына чоң матка, узун, жиликтүү матка, куйруктары тик, компактный куйрук. Куйрукту шалпыйтпай, мындай денесин тың кармай турган направление керек десеңиздер, көрүңүздөр. Баасы 5000 доллар. Ушул кочкор бүгүнкү күндө сатылат. Мына козулардын энелери, мына койлор. Буюрса мына 40 баш жакшы маткаларынан алып калган. Мына ушул койлор. Булар дагы буюрса кутка даярданып атабы? Кут болуп атат азыр. Же кочкор коштуңузбу уже? Кочкор коштум уже, жарым ай. Почти бир айдай эле болуп калды. Тоодон түштү койлор, Тоодон түштү. Мына МПСК блоктон мондай прозрачный болуп көрүнө берет. Так койлорду бир карап коюңуздар. Ванитрофодон өткөн койлор. Булар сатылбайт эми ушу койлорду дагы бир көрсөтүп коеюн дегеним ушул. Мына Кораблевский линия дагы кочкорду коет экен. Небереси болот, прямой небереси болот. Кораблдин, Кораблдин небереси дейт. Машалла. 40 баш кой. Буюрса мына быйыл кышта почти 40 баш койдон, 40тан ашыгыраак баш койдон төлө алат экен да буюрсачы. Машалла. Азыр эми күн ысык болуп атат эми. Күлүп атабы койлор өзү? Күлүп атат анча-мынча арасында. Биринчеринде азыр ысыкта ошондой болот да. Салкын түшкөндө уже неме болуп баштайт да. Сентябрь, октябрда вообще катуу күлөйт го. Азыр деле эми күлөйт буюрса, иммунитет жакшы койлор. Бир-экиден күлүп атат. Болду. Кара балтага келип көрө бересиздер.